Урматтуу мекендештер, ырыш коздору. Мен bir кичине тарыхка кайтып кетейин. 1989-жылы Рахман Разыков, Манас Бердибеков раматлык, Дөөлөт Мадымаев ушу төртөөбүз аралаш тобун түзүп Бишкекке барып концерт берип калдык 4 күн филармонияга. Ошол убакта 4 күн театрда Чубак Сатаев концерт берди. Анан биз 10 күн театрга, орус театрга бердик, алар болсо 10 күн филармонияга берди. Ошондон кийин Чубак Сатаев Кыргызстанда эң белгилүү ырчы болуп калды. Анан 2 жыл 3 жыл өттү. 92-жылы Бек Борбиев, Болот Токтобаев, Рахман Разыков төртөөбүз концерт бердик филармонияда. Анан Бек Борбиев Кыргызстанга белгилүү ырчы болуп 20 жыл немени бербей, бийликти бербей, ыры немесинде, жанрында. Ал эми Бактияр Токторовдун концертине катышсам, кийин 1 жылдан кийин Бактияр Токторов эмгек сіңірген артист деген нам алды. Гүлжегиз Сатыбековдун концертине катыштым эле. Гүлжегиз Сатыбеков азыр Кыргызстан боюнча эң популярдуу эстрада ырчысы болуп калды. Бүгүн мен ушул Ушкунбектин концертине катышып атам. Демек Ушкунбек Токторбаев жакында Кыргызстандагы эң белгилүү ырчы болуп калат. Сиздердин кол чабыңыздар менен да. Эми ушунча болуп калды. Мен Учкунга айттым да, мени немеге кошсоң, тиги рекламага, менин сүрөтүмүн кош дедим. Эмне үчүн дедиле? Анын кийин секретин айтам дедим. Ошону сиздерге азыр секретин айтып кое берейин. Өзү менин сүрөтүмү көрүшүп, кыз келиндер көп келди деп ойлойм да. Чын. Мен филармонияда концерт берем, театрдагы, спорт сарайдагы күйөөсү менен келгенинде эле, күйөөсү жок, жалгыз келгенинде эле жалдырап мени карай берет да. Мен сахнага чыкканда. Мен ушуну байкайм да. Анан антрак болгондо чуркап келип менден автограф алышат. Концерт бүткөндөн кийин мени менен кучакташып алып сүрөткө түшүшөт. Уят жоктор. Эгер мен кокустан автобуска чыгып калсам, күбүр-шүбүр башталат. Ана чыкты, карасаңар. Бул дагы автобусда жүрөт экен деп. Эгер базарга түшсөм, базарда соода кылып аткандар, алып аткан деле, сатып аткан деле токтоп калат. Карап мени эмне кылар экен деп. Мен анан басып өтүп кетем. Наркы базарга өткөндө, бер жактан соода башталат да. Эгер жанагы 24 саат тынбай иштеген народныйга окшогон магазиндерге кирсем, ал жерде түнкү саат 2-де киремби, таңкы саат 5-те киремби? Ал жерде иштеген кыз келиндер мени көрүп калышып эле мени менен кошо жүрүшүп, кайсы товарды барып кармап көрсөм, алар да кармап көрүшүп, мен кайсыны карап калсам, алар да келип карап калышат. Как будто бир маймыл зоопарктан катып чыгып кеткендей карашат да. Мен ушундай костюмчен турганда мага аябай кызыгышат. Эгер мен көлдө, пляжда жүргөнүмү көрсө, кыз келиндер менин фигурамы көрүп, тал этип жыгылып калышмак да. Кыскасы, биздин кыргыздын кыз келиндерине даңк жана дүңк. Чоң рахмат. Дагы концерттин жүрүшүндө жолугушабыз деп ойлойм. Азыр кезекти тезирээк баштала берейин, себеби канчалык тез алмаша берсе, программа ошончолук динамикалуу болот. Ошон үчүн программада жакшы болот деп ойлойм. Нуркан, туура эле айттымбы? Туура айтасыз. Өткөндө сиз менен сүрөткө түшүп коюп койсом, неберем кечке ыйлап атты эле, сизди көрүп басылып калды. Акел? Ошол балам жаткан, небере жаткан бөлмөгө сиздин сүрөтүңүздү чоңойтуп туруп коюп койдум. Экөөбүз сүрөтүбүздү мындай чогуу түшүп анан кийин коюп койсоң, ойлойт да, ар ким ар башкача ойлойт, бирок ошо неберең туура түшкөнчө болду да. Болду экен. Кол чаап коюңуздар. Жамбыл Камчиев, Турган Турпаты сатира, күлкү, Калемпир мурчу, эң негизи элдин жүрөгүндөгү көйгөйүн төз айткан
Супер Кудул Жамбыл Камчиев. Биздин эң мыкты алып баруучубуз баскан деле как будто биринчи тили чыккан деле ыр кошуп тили чыккан кызыбыз ушу Нурхан Койчумановага узак өмүр, чың ден соолук. Чоң рахмат. Кыргызда жакшы сөз бар, кут конгон жер деп. Кут конгон жерде айтылган сөздөр кабыл болот. Кудайым кабыл алат. Дагы да болсо жакшылыктар коштолуп барат. Азыр сиздердин алдыңыздарга Казак элинин Татынакай кызы Кыргыз элинен багын тапкан. Казак элинин кызы пейли менен жаккан. Эки элдин эгиз түлдүү эркеси, жакшылыгынын жарчысы, арген үндү ырчысы кол чабуулар менен Гүлназ Калыбекованы чакырам. Тосалыңыздар. Учкунбектин курметине казактын калганы тууган жер. Кабыл алыңыздар. Алыс кетсем мен сени аңсап жүрем, сагыныштан өзүңе аңсап жүрем тууган жер. Ауылымның түтүнү кымбатмаган белдер ай күн кактаган тууган жер. Тууган жер өзүм дегенде жүремин ар кез элеңдеп, сезим билеп аладау, жүрегим дүрсүл кагадау. Сенсиз анки жанга саз бередиме, жарар мекем сал гана керегиңе тууган жер. Сенсиз көрген жарыгым суу караңгы, сенсиз көрген кызыктын керегине тууган жер. Тууган жер өзүм дегенде жүремин ар кез элеңдеп, сезим билеп аладау, жүрегим дүрсүл кагадау. Ауылымның түтүнү кымбатмаган белдер ай күн кактаган тууган жер. Сенсиз көрген жарыгым суу караңгы, сенсиз көрген кызыктын керегине тууган жер. Тууган жер өзүм дегенде жүремин ар кез элеңдеп, сезим билеп аладау, жүрегим дүрсүл кагадау. Тууган жер өзүм дегенде жүремин ар кез элеңдеп, сезим билеп аладау, жүрегим дүрсүл кагадау. Сіздерге көп рахмет. Кыргыздын келини болгондон кийин сіздерге кыргызча Майрам Керим кызынын Мага жар керек деген ырын аткарып берейин. Кабыл алыңыздар. Жар керек, үзүктү жалгай турган, жогумду камдай турган, тагдырым татал болсоң, эй, тар жолдо тайбай турган. Тагдырым татал болсоң, эй, тар жолдо тайбай турган. Жар керек, берилип сүйүп турган, күн сымал кийип турган, аялды көрсөтсүм даң, эй, ар дайым бийик турган. Аялды көрсөтсүм даң, эй, ар дайым бийик турган. Жар керек, жалындап жана турган, тилимди ала турган, эр жигит ичиндеги, эй, өзгөчө жаратылган.
керек. Ырак бул кара жерден ырыскың ала келген, ынтымак өмүр сүрүп ыймандуу бала берген, ынтымак өмүр сүрүп ыймандуу бала берген. Мага жар керек, чалынбай тузактардан, чарбасын түз аткарган, аман бол деп айтмакмын узун тил ушактардан, аман бол деп айтмакмын узун тил ушактардан. Мага жар керек деп көңүл олуктурдум, купулум толуктурмун, кыз кездең сегендиң кыргыздан жолуктурдум, жаш кезде көксөгөндүң кыргыздан жолуктурдум, кыргыздан жолуктурдум. Көп рахмет. Қазақтың қызы, қырғыздың келіні, екі елдің еркесі, егіз түлді елдің еркесі, қол чаулар. Гүлназ Қалыбекова.